көргөндө бул жөн эле ташты тизип туруп эле таштын үстүнө. Сузак районуна караштуу Атабеков айыл өкмөтүндөгү Жаанбай Узаков атындагы мектепке 225 орунду жаңы имарат салынат. Мектептин курулушу 2020-жылы Дүйнөлүк банк кура турган мектептердин тизмесине киргизген. Бүгүн 11 майда курулуштун долбооруна коомдук талкуу өткөрүлдү. Акимдин боюнча өтүмү боюнча Аткеримов Айбек деген депутат бар Сузактын районунда. Ошол кишинин өтүмү боюнча биз баягы контактты карап, биринчи этаптагы мектептерди 5-5 бөлүп, анан ошол Узаков мектеп биринчи болуп кирген. Эң эле биринчи мектептен башталып атат бул долбоор. Сузактагы Жаанбай Узаков атындагы мектептин экинчи имаратында жаракалар пайда болуп, ушул жылдын январ айында жабылган. Учурда 400дөн ашуун окуучу 120 орунга ылайыкталган биринчи корпуста билим алып жатышат. 2018-жылы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги имарат авариялык абалда деген корутунду чыгарган. Биздин биринчи корпусубуз жабылып калган. Ал класстарда 6 класс окуйт болчу. Ал класстарды биз ФАПтын bir зданиясыны айыл өкмөттөн, акимчиликтен, санэпстанциядан уруксат алып, 2 класста окутушка мажбур болуп атабыз. Ашканабызды убактылуу жабып, биз ысык тамак эмес, шашке чай ичкендигибиз үчүн ашканабызды дагы ордунда ичирип атабыз азыр класстарга. Ашпозчуларыбыз алып келип, кухработниктерибиз чайды берип атабыз. Музейлерибизди жабып, класс кылып, азыр өтө мындай ачынаарлуу абалда балдарды окутуп атабыз да, эч кандай ийримдерди өткөзө албай атабыз. Дүйнөлүк банктын колдоосу менен Сузак районунда 6 мектеп курулат. Жаанбай Узаков мектеби ушул жылдын аягына барып курулуш иштери башталарын билдиришти. Биз бул жергиликтүү бийлик менен, адамдардын бияктагы тургундары менен бул маалыматты бергенден кийин республиканский рабочий группа бар bizde. Ал Министерство образованиядан, Гостойдун адистеринен турат да. Ошолордун ичине баягы биз маалыматты берип, Дүйнөлүк банктан да бизге комментарийлер берилет. Ошону эске алып туруп, анан ошол рабочий группа менен бекитилет негизичи. Бүгүнкү жумуштун алкагында 2 айдан кийин проект даяр болот деген эсебибиз менен жүрүп атабыз. Ошондо сентябрдын ичинде биз курулушка тендер жарыялайбыз. Ал тендерге 3-4 ай өзүнүн процедурасы бар. Анткени биз Дүйнөлүк банктын процедурасы менен иштейбиз. Ошону менен жылдын декабрдын аягына же январдын башына биз уже курулуш иштерин баштаганга ошол компанияны кайсы компания өтүп алса ошол компанияга келишим түзөбүз. Сузак районунда бул жылы республикалык бюджеттен, Дүйнөлүк банктан жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жалпы 12 мектеп куруу пландалган. Учурда айрымдарына капсула салынып, курулуш иштери да башталган. 22-жылга салыштырмалуу курулуштар аябай көп болот да. Бул ошол биздин эле баягы Кабминдин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасы Камчы Кыдыршаевичтин демилгеси менен, депутаттарыбыз Айбек Тураталиевичтин демилгеси менен, ошолордун өтүнүчү менен бул Дүйнөлүк банктын долбоорлору мындай алдыга жылып, ушул биринчи орунга коюп атат да. Ушул Узаков мектебин, анан Карадарыяда дагы мектептерибиз бар. Буюрса калган ушул жанагы архитектуралык АГЗ деп коет. Ошол документтерин, заключенияларын экспертизадан өткөрүү биздин мойнубузда. Анын баарын биз жергиликтүү бийлик толугу менен убагында булар койгон баягы талаптардын баарын аткарууга биз жардам беребиз буюрса. Сузак району боюнча 11 мектеп авариялык абалда турат. Район башчысынын айтымында 2024-жылга кооптуу деген мектеп имараттарынын баарына жаңы имарат салынып бүткөрүлөрүн билдирди. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.